мыйзам долбоорун жанагы айыппул салбастан башка бир жагдайларын карап чыкса болот экинчи окууда. Анан как раз Тынчтык Ыбрайымович мына БШКда менде мындай бир сунуш бар да. Кийинки шайлоолорго жарандарыбыз көпчүлүгү мамлекеттен сырткары жүрүшөт. 1 миллиондон ашык. Эми так санын мен айта албайм. Бирок ошолордун да укугу төбөлөнбеш үчүн, шайлоого катышыш үчүн бир атайын азыр цифровизация кезинде 21-жылдын бир жанагы онлайн шайлоо боюнча бир программа ойлоп таап, ошону жанагы эл аралык жана хакерлерден защитасын бүт коргоо боюнча жана кибербезопасность тиги буларын бүт карап чыгып, ушуга өтүшүбүз керек да. Биз азыркы кезде элдер могу телефондон эле өздөрүнүн каражаттарын башкарып калган заман. Туурабы? Ошол шайлоонун дагы онлайн жагын карап чыксак, ошондо баягы азыркы кезде шайлоодо где-то бир 30% катышып аткан болсо, мен ойлойм, эгерде ошол программаларды БШК обеспечить этип берген болсо жарандарга, мен ойлойм 70-80%, 90%ке чейин шайлоочулардын бардыгы катышат эле. Ушул боюнча сиздин оюңуз кандай? Курманбаевич, туура айттыңыз. Мен бир мисалды келтирип кетейин. Мына быйыл биз Баткен областында баягы бизге белгилүү болгон окуядан кийин ошол жерде максималдуу түрдө шайлоочулардын катышуусун биз камсыздоо максатында электрондук добуш берүүнү өткөрдүк. Ошол жерде 3 ай өкмөттө жүрдү шайлоо. Америкадан, Европадан, Австралиядан, анан негизинен ушу Россия, Казакстандан биздин жарандар электрондук форматта катышты. Ошондо посещаемость 82-83% болду да, мен адашпасам. Бул жакшы көрсөткүч. Анан жакында мына Саруу айыл өкмөтүндө биз дистанттык түрдө шайлоону өткөрдүк. Бул кандай? Жөнөкөй тил менен айтканда, Сарууда пропискада тургандар, Бишкекте жашагандар. Биз ЦИКке уйк кылып бердик шайлоо участкасын. Бишкекте жашагандар 120 экен. Ошолордун бир 100ге жакыны да, биз 70-80% тегерегинде алар келип, ушул жерде катышып шайлоп берди да, Саруунун айылдык кеңешинин депутаттарын. Биз мындай эркиндик жактан, мүмкүнчүлүк жактан биз даярбыз. Сиз айткан мындай онлайн голосование өткөнгө. Ал жерде болгону бир гана риск бар, бул подкуп. Ошону биз азыр иштеп атабыз. Анан кийин урматтуу депутаттар, сиздер туура түшүнүңүздөр, шайлоо бул бир гана борбордук шайлоо комиссиянын милдети эмес, бул бүткүл мамлекеттик органдардын, укук коргоо органдардын милдети, жергиликтүү бийликтин бардыгыбыз биз кызыктар болуш керекпиз. Биз бүгүнкү күндө даярбыз, электрондук форматта онлайн голосование. Техникалык жактан дагы бизде жакшы бир ойлор бар. Ошону биз чогуу эгерде бир ойго келип туруп, мыйзамды кабыл алып берсеңиздер, өткөрөбүз, проблема жок. Тынчтык Ыбрайымович, сиз дистанттык деп жана Саруу айылынын жарандары бул жерде БШКга келип шайлоп атышты, туурабы? Алар физически келип атты. Жанагы мен айткан электрондукта, например, ар бир жаранга биздин эми мамлекеттик тарабынан жанакындай кылган оператор Мегафон, ошол компанияларыбыз бар. Жана ар бир жаранга өзүнө идентичный кодун жөнөтсө, пин кодун. Туурабы? Биз Самаркандыкта ошондо өткөрдүк да. Ошо пин кодду терип туруп, анан значит бюллетени чыгат. Ар бир жаран жанагы акырын ал паспорт менен бир сим карта болгондон кийин ошол кишилерге гана ошону иштеп чыгыш керек да, разработка бүт барын иштеп чыгыш керек, жана пин коддорун. Ошондон кийин жанагы ошол коопсуздуктар дагы жоголот да, ато бардыгы жана онлайн десе башкача түшүнүп, хакерлер менен эле добушту алып коет деген ойлор кетиши мүмкүн. Мамлекет бар да, министерство цифровизация бар, целый. Ар бир кишинин жанагы пин кодун, паспортун жана айдиде бар го жанагы. Ар бир жаранга бир эле жолу пин берилет, туурабы? Ошол пиндин негизинде жанагындай берилсе, ошол туура болот да, просто бирөө иштеш керек катуураак программасынын артынанчы. Курманбаевич, мен дагы урматтуу коллегалар, туура түшүнүп коюңуздар. Биз мына Баткен областында Самаркандык, Аксай, Актатыр 3 ай өкмөт өткөрдүк да. Сиз айткандай өткөрдүк да. Код берилди, бүт электрондук форматта өткөрүлдү. Бул жакшы. Мен коркунуч дегеним,
бизде эми коопсуздук жагынан жакшы, ал жакта ал багытта жакшы жумуштар болуп атат. Себеби ар бир шайлоодо бизде 30 миңден 50 миңге чейин хакерский атака болот. Шайлоо күнү. Ошого биздин система туруштук берип атат. Ал жагынан Кудай буюрса коркунуч жок. Мен коркунуч дегеним, подкуп дегеним. Мисалы, мен кандидат Москвада бир 100 адамды ресторанга чакырып туруп, мына телефон добуш берип коюңуздар деген кичине коркунуч бар да. Ошол эле. Ошону эгерде бир кандай биз механизмин ойлоп тапсак, биз өткөргөнгө даярбыз. И дистанциондук форматта, и электрондук форматта. Мен акыркы суроом, жанагы 2021-жылы акыркы шайлоо болду го жогорку кеңешке. Ошондо эмне үчүн 3-4 саатка жанагы программа сбой берип туруп калды? Элдин бардыгы көпчүлүгү жерде ошол жерде күмөн жараткандар. Жакшы суроо болду, мен түшүндүрүп берейин. Ал жерде система сбой берген жок. Ал жерде ушул жыйынтыкты элге, журналисттерге, коомчулукка мындай жакшыраак көрсөтүү максатында биздин балдар ушундай бир идеяны айтканда, анан ошол жерден бир аз ошибка кетти, бирок система сразу кайрадан биз оңдогонбуз.